Umra saparыбыздын өткөн чыгарылышында биз Ош шаарынан Түркия мамлекетинин Стамбул, андан кийин Сауд Арабиянын Жидда жана Мекке шаарларына барып, кичи ажылыктын биринчи күнү аяктаганга чейинки сапарыбызды тартуулаган элек. Мына ошондо белгилегендей, чет жерден Сауд Арабиясына атайын умра сапарына барган соң бир нече жолу кичи ажылыкты аткаруу мүмкүнчүлүгү бар экендиги айтылган. Буга байланыштуу биз Сауд Арабия мамлекетине 15 күндүк зыярат кылууга келгенден кийин мүмкүнчүлүккө жараша бир нече жолу кичи ажылыкты аткара алдык. Анткени ар бир кичи ажылыкты аткарууга өзгөчө сооп ыйгарылаары бышык. Biz Jazira Travel turistik компаниясы аркылуу Кыргызстанда барган зыяратчылар алгачкы жолу умраны аткарууда ажы башчыбыздын көрсөтүп үйрөтүүсүнөн кийин кичи ажылыкты кайра аткарууну тез эле өздөштүрүп алдык. Албетте, биринчисинде көпчүлүк зыяратчылар алгачкы жолу баргандыктан ажы башчы кичи ажылыкты аткаруунун бардык жол жобосун көрсөтүп үйрөтөт. Ал эми кийинкисинде биз ажы башчынын уруксаты менен 3-4төн топ болуп зыярат кылып жаттык. Бул үчүн көрсөтүлгөн чек арага барууга Борбордук Ал-Харам мечитинин жанында атайын автобустар уюштурулган. Болгону чек арага жетүү үчүн араб акча бирдиги боюнча 2 риалга билет сатып алууга туура келет. Салам Кыргызстан. Салам Кыргызстан. Калам. Кыргызстан. Сай камера. Ялла. Обра тарай. Давно говорят. Аja. Дурет. Halas? Zahir. Zahir. Biz kelgenibizge 5 gün болгону менен бул унааларда ар күнү жүрө берип, өзүбүздү ыйык Мекке шаарынын жергиликтүү тургунундай сезип калдык. Араб тилиндеги пикир алмашуу кулагыбызга бир кыйла тааныш болуп калды. Аңгыча адаттагыдай эле жүрүш менен ар тараптан келген зыяратчыларга кошулуп, эң жакын деп эсептелинген чек арага да жетип келдик. Biz hazır Mikat'ta turabız. Mikat degen söz bul sırttan kayra kelүүнүн çegarası degendi düşündüröt eken. Bul çegaranın Mekke şаарынан alıstığı 15 çakırımday aralıkta түсөт. Negizi kiçi ajылыкты atkaruga kelgen insanlar üçün bir kança jolu kiçi ajылыкты atkaruga мүмкүнчүлүк бар. Antkeni biz turgan çegaraga kelip tigi Ayşe neviz namaz okup жүрген meçitten 2 reket namaz okup жаңы ниет менен Haram meçitine kayradan varıp kiçi ajılыкты жасаса болот. Biz anda 5. jolku umra saparыбызды аткарууга кириштик. Арабия мамлекети жер шарынын экватор сызыгында, башкача айтканда ортолугунда жайгашкандыктан аба ырайы ар дайым ысык болуп турат. Biz барган учур январь айы, тагыраак айтканда чилде мезгили болсо да келгенибизден бери 28 градустан төмөн болгон абанын температурасын көргөн жокпуз. Бул түнкү температура. Ал эми күндүзү болсо ар дайым 35 градустан 40 градуска чейин ысык болуп турду. Мына ушундай ысыкта Орто Азиядан келген зыяратчылардын ден соолугу Арабиянын климатына көнүшкөнчө тез замзам суусун же болбосо жергиликтүү сатуучулардын көк чайын ичүүгө туура келет. نومي ما بزيادة نص ملعقة بعد لا كثير ايوه شيل هذا سكر كيف؟ شاي غلطان Көк чай. Көк чай. فكك من هاي Бизде кыргыздарда көк чай деп коет. ما بعرف لك كلامك Рахмат. نعناع يبغى نعناع ما عارف نعناع تبقى لك نعناع ما عارف نعناع ولا عارف اي Көк чайда даяр. اخي امسك كاميرتك تضيع واحده خطيبه من عندي لك انت ليش ثاني في
امسك الكاميرا حقك. هو منتبه عليه. ينتبه عليها. والله يجي واحد يشيل ثاني كان نلين فيه. هذا والله ما نلين فيه. والله قد يسمى اللي في الناس العالم دي كلها بقت. زيك شنطتك. Çay son ne kan? شاي سنو ما بقول لي في شاي سنو يوم شيلوها وقال شاي. مية مية. Ya ya. عندي. Pakistan? أنا السودان. أنا Sudan. طور Sudan. أفغانستان. خلينا نقول أفغانستان. لا افغانستان ما هو افغانستان. Kırgızistan. My name is Atakul. كرغستان Kırgızistan. مية مية. Televizyon Kırgızistan. Boş birim. What's your name? ما نعرف لك يا شبريم What's your name? Atakul Atakul. Where are you belongs? هندي. No. Where are you belongs? Country. No. أيوة. Yeah. I am speak English. English. No. Russian speak. Russia. No. أيوة. الله يكرمك. أربعة ريال. Çay içtik emi. Kiçacılıkta kayradaca soğuğa girişeriz. Бул жерде да кадимки биздин өлкөдөгүдөй жол боюнда кичи дүкөндөр жайгашкан. Умрага керектүү ихрам материалы, куру жана жеңил бут кийимдер сатылып турат. Биз сыяктуу эмес, жергиликтүү араб тургундары да кичи ажылык аткаруу үчүн мына ушул жерге келип, өзүнө керектүү буюмдарды алып, ниет кылуу менен Ал-Харам мечитине бара беришет. Ал эми ыйык жердеги бул көчкөндөр зияратка келген ар бир инсандын көңүлүн өзүнө тартып, алардын адам баласына болгон жакындыгы өзгөчө кооздукту тартуулап турат. Негизи бул мечиттин жанында чек аранын, башкача айтканда Ал-Харам мечитине багыт алуунун башталышы деп жазылган тактайчаны да көрүүгө болот. Бул жазуудан өтүп, аталган мечиттин жанына келген зияратчы Ал-Харам мечитинин чек арасынан өттү. Же болбосо Аравия мамлекетинен сыртка чыкты деп эсептелинет. Бул жерге келгенден кийин бардык зияратчылар мурдагыдай эле ихрам байлашат. Ал эми ихрам боюнча азын оолак сөз кыла турган болсок, ихрам бул эки ак материалдан турат. Эреже боюнча бири белден ылдый оролсо, дагы бири ийинден ылдый ташталат. Ихрам байлаган зияратчынын жоопкерчилиги өтө оор. Анткени ихрам байлаган соң кумурскадай жандыкты өлтүрүүгө, дарактын жалбырагын үзүп, чырпыгын сындырууга да тыюу салынат. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда атайын жандык союп, курбандык кылууга туура келет. Ошентип, мен да намаз окуп, жаңы ниет менен 5-чи умра сапарымды аткарууга кириштим. Эми кайра Ал-Харам мечитине баруу үчүн баягыдай эле жол билетин сатып алып, автобуска чыгабыз. Билет алып алайлы биз эми. How much? How much? Салам алейкум. Алейкум салам. كيف حالك؟ Ya bilet kança bilet? أعطيك 10 أعطيني. بلاد. خليكم برا. Maga 2 bilet ver. Микаттан жөнөгөндө Ал-Харам мечитине келип, ыйык Каабаны көргөнгө чейин мурдагыдай эле үн чыгарып, талбия айтып келүү керек. Биз Ал-Харам мечитинин батыш тарабынан келгендиктен, дүйнөдөгү эң чоң мечиттин курулуш иштери тынымсыз жүрүп, кеңейтилип жатканын дагы бир жолу даана көрүүгө болот. Маалымат кылайык, бүгүнкү күндө бир учурда бул мечитте 1 миллионго жакын зияратчы намаз окуп жаткан болсо, курулуш иштери толук аяктагандан кийин бир учурда 3 миллион адам намаз окуса болот дешет. Башкача айтканда, Кыргызстандын калкынын тең жарымы бир жерде намаз окуса болот деген түшүнүк. Ал-Харам мечитинин айланасында зияратчылар өтө жыш. Тааныш туугандарды жолуктурар бекен биз деген ой ар дайым зияратчыларды аралатып турат. Аңгыча биз Жазира Travel туристик компаниясы аркылуу келген дагы бир топтун мүчөлөрүн, тагыраак айтканда мугалим мекендештерибизди жолуктурдук. Айтсаңыз ушу умра сапарына биринчи келгенде, Каабаны биринчи көргөндө өзүңүздү кандай туттуңуз? Негизи кандай сезимдер пайда болду? Машалла, Аллахтын эң ыйык кылган жерине келип, жакшы аябай биринчи келгенде таасирленип, иманыбыз көтөрүлүп, Каабаны көргөндө
elestетip oyun түшүмдө уктасам дагы көрбөгөн жериме келип мен үчүн аябай чоң бир сыймык болду иншалла. Жакшы, аябай жакшы таасирленип. Мекке сапарына биринчи жолу келгенибизде биз өзүбүздү башкача сезип, ушундай бир толкундануу менен Каабаны көргөндө ушундай бир ыйлагыбыз келип, денебиз титиреп башкача болдук. Ал жер ушунчалык ыйыктыгынан анча-мынча адамдарга насип ете бербейт экен. Биз Аллага шүгүр келтиребиз. Азыр ушул Мекке шаарында ибадаттарыбызды аткарып жатабыз. Келгенден эле умраны өзүбүз үчүн жана ата-энебиз, бир туугандарыбыз, жакын туугандарыбыз үчүн аткардык. Бардыгыбызга ушул умра ат сапарын кылуу бардыгыбызга насип кылсын. Biz uşul Mekke şaharına umracılıkka gelgenbiz. Hazır uşul jakşı ibadatlarımızды kılıp jatabız. Uşunday umracılık, hacılık bardık musulmanlarga nasip etsin. Uşul kelip, ziyaret kılıp bir başkaça sezimlerde turabız hazır. Tolkundanıp. Ошентип биз Ал-Харам мечитинин ичине да кирдик. Мурдагыдай Каабанын жанында эмес, бул жолу Айлампанын 3-чү кабатында зыярат кылдык. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Каабаны 7 жолу айланыш керек, ошо 7 жолу айланып чыгып атам. Эреже боюнча Каабаны 7 жолу айланган соң дуа тилектерди айтып, Каабаны үстүнкү кабаттан бир кыйлага карап олтурдук. Мында жараткан Алла Таалага болгон өзгөчө бир жакындык сезими жан дүйнөдөгү баа жеткис кубанычты жаратып турат. Бирок Каабаны үстүнкү кабаттан караганда анын айланасындагы зыяратчылардын тыгыны ар бир адамды кызыктырбай койбойт. Бул жолкусунда буга биз дагы кызыгып көрдүк. Abdüsaid. Önemli olan tığında tam kalışınızlar mümkün. Biz hazır Kaaba'nın altın eşiğinin canındaki Kaaba'nın gözünde duralım. İçeriye gelip her bir Müslüman bir tuğan Kaaba'nın gözünde başını tutup Kaaba'nın içi görgüsü geledik. Kular birimizde nasip kılsın inşallah. Ыйык Каабанын батыш тарабына өткөндө анын алтын эшиги даана көрүнүп турат. Ал ар дайым жабык. Сауд Арабия королдугунун уруксаты менен гана Каабанын ичине расмий делегациялар же болбосо мусулман мамлекеттеринин президенттери, өкмөт башчылары кире алышат. Бирок Каабанын ичине келген зыяратчылар кире албаса да, анын алтын эшигин колу менен кармоого аракеттенишет. Каабаны зыярат кылган соң кайра эле Сафа жана Марва тоолоруна өтүүгө туура келет. Биз менен кошо барган Абдисаид мырза да өзгөчө кубанычтуу. Азыр ал Сафа тоосунан Марва тоосун карай багыт алып баратат. Абдисаид шах. Сафа жана Марва тоолорунун ортосундагы чуркоолор кандай болуп атат? Кандай сезимдер? Азыр мына чуркоо чегарасына келип калдыңыз. Кандай тилек максаттар менен чуркоо алдында турасыз? İnşallah bu da kazanırız. 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 İnşallah. Aklına katlattır. İzleriz arkadaşlarımız. Kazanırız. İnşallah.
Бул сапарыбызда Сафа жана Марва тоолорунун ортосундагы басып өтүүбүз мурдагылардан бир кыйлага жеңил болду. Анткени ар күнү кайра умра сапарын аткаргандыктанбы, айтор бардык нерсе өзүбүзгө жат көрүнүп калган. Кантсе да чуркообузду Сафа дөңсөөсүнөн аяктап дуа кылдык. Аңгыча кичи ажылыгыбызды аткарып, шам жана куптан намаздарын окуп, мечит сыртына чыкканга чейин түн да кирди. Бул көрүнүш Ал-Харам мечитинин сыртындагы түнкү көрүнүш. Көбүнчө зыяратчылар кечки тамактануудан кийин салкын абада зыярат кылуу үчүн түнкүсүн келишет. Ошентип, менин 5-чи кичи ажылыгым да аягына чыкты. Мечиттен чыгып, мейманканага да келдик. Ихрамды чечип тамактандык. Кантсе да түн киргени менен эс алууга убакыт али боло элек. Мейманканада бардык шарт болгондуктан залга чыгып интернетке, Кыргызстандагы үй-бүлө жана тааныштар менен да байланышууга убакыт бөлсө болот. Ошондой эле мейманканага ар тараптан келген зыяратчылар жайгашкандыктан ар түрдүү улуттун өкүлдөрү менен таанышууга да жетиштик. Негизи Арабия мамлекетинин Мекке шаарына келген коноктордун көпчүлүгү бул чет өлкөлөрдөн келген ибадатчылар. Мекке шаарынын ортосундагы Харам мечитине келген коноктордун эсептей турган болсок, 10 адамдын ичинен бирөөсү гана араб инсаны боло турган болсо, калганы көпчүлүгү бул чет өлкөдөн келген ибадатчылар болуп эсептелет. Алардын бири бизде эле мына Ливан мамлекетинен келген белгилүү ошол мамлекеттин ырчысы Шейх Аднан Насыр тууганыбыз. Бул киши азыр бизге жөн отурбай, өзүнүн ошол мамлекетинин тили менен жакшы кылып ырдап бермекчи. Кезек сизде. هذا في اللبناني يقولون له موشح. إن شاء الله. موشح. الحين نبدأ إن شاء الله بالأنشودة. الأنشودة هي طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد نورك الغالي أضاء رغم أنف الملحدين
كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oy rahmat. Hurmatlı telegörçüler, nazarınızlarda Livan mamleketinden gelgen Mukan ünü menen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizni dаңтабырдаган ыры менен Şeyh Adnan Nasır Mırza oldu. Bugün biz sizlerge Mekke'deki bir gündük ziyaratımız tuuralı toluk bayandap berdik. Atkargan kiçacılığımız kabul bolsun dep Jaratkan Allah Taala'dan tilek kılabız. Bul biz jaygaşkan bölmö. Şartı abdan jakşı. Juunuuchu karajattar, telefon baylanışı jana aş dizmekte koyulgan. Okup ibadat kılууга Kur'an kitep de var. Eң негизгиси Al-Haram мечити менен Каабаны түз эфир аркылуу көрүп туруу мүмкүнчүлүгү өзгөчө эс алдырат. Келгенден бери бир бөлмөдө жашап, бир туугандай болуп калган Султан мырза уктаганча, мен ажы башчы менен биргеликте эртеңки күндүн зияратына даярданышым керек. Ал эми биздин эртеңки зияратыбыз Мекке шаарындагы ыйык жайлар, Арафат тоосу жана Мекке шаарында бир топ жылдардан бери жашап жана окуп жүргөн мекендештерибиз менен болгон маектешүүгө арналат. Бул тууралуу кийинки телекөрсөтүүбүздө көрө аласыздар.